Бул жашоодо эне мээримине, арылууна эч нерсе тең келе албас. Анткени эне адамзаттын башына түшкөн кыйынчылыкты жер сыяктуу кебелбей көтөрүп келет эмеспи. Адам баласы эрезеге жетип, ата эне, чоң эне болсо да эненин орду алмашкыс. Медицина илимдеринин профессору, улуттук хирургиянын директору Мамбет Мамакеев кыргыз элинин сыймыгы десек болчудай. Мына ошол кыргыз медицинасынын көзгүсү жана жүзү болгон Мамбет Мамакеев бүгүн бизге эч бир жанга алмашкыс апасы жөнүндө кеңири маек куруп берди. Өзү 90 жашка барып калса да, апасынын элеси дагы да көз алдында экенин айтып, энемди эстебей койгон бир да күнүм болгон жок деп эскере баштады. Мына мен бүгүн 87-ге кеттим. 87-ге кеттим. Мен энемди өлгөндөн бери ушу бир күн кайда жүрбөйүн, бир күн дагы эстебей калган күнүм боло элек. Күн болобу, түн болобу, ар дайым мен эсемде. Кепкенедей кемпир болчу. Ушу 150-160-тан өтпөсө кичинекей. Бою да кичинекей, анан толук эмес. Арык чырай болчу. Анан мындай мүнөзү көп сүйлөбөгөн жоош киши эле. Жоош. Ушул оозунан бир жаман сөз чыкчу эмес. Жаман сөз чыкканын уккан жокмун. Бала чакалы болуп, кедейчилик болуп, ушул ичинен кайгапа болгондо эле ичинен сездирбесе керек. Энем ушул 85 жашында кетти да. Быйыл уже 30 жыл болот кеткенине. 17-ни төрөгөн киши. 17-синен ушул үчөөбүз барбыз азыр. Менде эне бір карындашымда бір инем бар да, үчөөбүз калдык. Бала чагымда ушул энем байкуш ушунчалык көп кордукту көргөндө мен эсимде калганы. Шунча негедир ошончолук кедей элек да. Үй бүлө көп, эн атам, анан чоң атам, чоң энем баары бир үйдө турчу элек. Таң эрте Батый апа колхоздун уюн саганга кетчү. Анда Мамбет Мамакеевдин өспүрүм курагы. Бир күнү апасы кечигип жаткандан аны издеп жүрүп, коктуда ыйлап отурган энесин көрөт. Ошол күн каарманыбыздын эсинен эч кетпээрин айтат. Ошол энем эле чыркырап эле ошол байкуш азапты көп көргөндө мен эсимде калганы ошол биздин айылдан Аксунун төшүндө бир уй ферма бар, биздин айылдыкы. Ушу күнүгө эртең менен кетет эрте. Кечинде эл жатарды келет да. Кечке ошол колхоздун уюн сагышат. Кечинде ошол баягы машинеден өткөн суу сөт деп коебуз. Ошону эки жакка көтөрүп алып келчү да. Ошол 3-4 километр күнүгө кетет. Анан бир күнү ушундай катуу жаам болуп кирди ал убакта. Тетар Кызылкая деп коебуз, ошактан шамал, кар, күн жаганда страшный болчу. Эчтеке көрүнбөйт ойго түшкөй. Энем эсимде эмне болду? Келер убак эле. Агыротто бир ат жүрүп туруп, ошону кармап алып, жайдак эле, белимде бир жип бар, ошону оозуна байлап алып, эгине байлап алып, ошо чоойдум жаам менен. Төш менен кетип баратсам, анда машина жок. Ат эле жүрчү, бир эле жол бар, төш менен. Bir qoqtuğa girip andan çıkat, şunday 3-4 qoqtu var da. Anam bir qoqtuğa varsam, o qoqtuda enem baykuş eylep oturuptur. Emne ol bay kırdan düşüp geletganda taygak da batkak bolup kalgan. Taygalanıp ketip, şaka makası menen ıldıy kulanıp kettir. Eyleyt, eyleganda esim beni şunga çeyin ketpeyt, bugün emdişesinger de öyle. Men köpde oturup alıp eyledik, hem bugün hem hep jatabız eşteke bolboyt dep turguzup alıp anан uşkaşıp kele verdik. Mana ошондон beri 60-70 жылдан ашып баратат. Мына мен 61 жыл болду да доктор болгонума. Фрунзе келген 67 жыл болот. Жыл сайын каникулга барам да. Ушул Аксудан биздин айылга баратканда ошол төш, ошол жол, ошол кокту карабайын десем де эсиме келет да. Ошол жерде карасам, эстесем, ушунга чейин муына түшөм да. Ушунчалык капа болуп кетем. Мамбет Мамакеевдин докторлук кесиби өспүрүм кезинде эле башталгандай. Дегеним Араңжан төрөлгөн энесинин бетине суу чачып жиберип, сактап калган экен. Мен кичиним 43-жыл төрөлдү. Армияга атам кеткенден боюнда калып ошону төрөдү. Эми кыйынчылык убакта. Анда мен 14-15-ке келип калгам. Ушул анда мен түшүнүгүм боюнча. Боюнда бар аялдарды толгоо келгенде обязательно күчтүүрөөк жигиттер отургузуп алып тартчу да, күч менен. Oyum erkek kişi yok.
ким тартат, кантип төрөйт, санам эле ушунда жүрөт. Бир күн эле кечинде жоош кичкене кыңылдай баштады. Билдим. Айылдын башында бир мамакенин карындашы эжебиз бар эле, ошого чуркаган бойдон жеттим. Анда свет эчтеке жок да. Экөөбүз чуркап келдик, чуркап келсек энем байкуш өзү эле төрөп койду. Бая көп төрөп жүрүп, анын үстүнө бая ошол төрөгүчө бир ырыстуу тамак ичкен жокtu. Капкараңгы, свет жок. Тымтырс, өлүк төрөгөн экен. Мурун көрчүмүн төрөгөн жерде. Ушул чакага алдыратып, же муздак суу чачып, же бирдеме десе, үнү чыгып кетчү. Тымтырс. Мен ары чуркап берет, чакага алдыратам, тиги жок. Анан муздак суу менен мындай түкүрүп жиберсем, ошондо үнү чыкты. Анда чүпөрөк деген материал эчтеке жок. Бирдеме ороп, ушу тирүү. Эртеси көрүп мен ошодон эсим чыккан. Жана кызыл эт чымчыктын баласы болот. Точно ошондой. Баш, курсак, колдору чийди. Ушу кантип киши болсун дедим. Анан эми ошол баягы ден соолугу болсо, аман болсо, кандай турмушта болбосун жашайт экен. Ошол энем азыр 70ке чыкты быйыл. 70ке чыкты, 6 баласы бар, 10 чакты небереси бар. Чужук ничего. Балалыгында далай кыйынчылыкты башынан өткөргөн Мамбет Момакеев апасы тирүү кезинде энесүтүн актаганга болгон аракетин жумшаган. Кышында ата-энесин дайыма борборго алып келчү. Жубайым Сокен апа менен атамды бакыртып эле ваннага салып жуунтуп калчу дейт Мамбет Момакеев. Кемпирим азыр 82ге чыкты. Ал деле институт бүткөн. Азыр балдар неберелери, чөбөлөрү менен отуруп калды. Ушул энесин, жана кайненесин, кайнатасын менин эсимде айылдан келгенде ушу ваннага жөнү чечинтип алып ошо келин жуунчу. Бир жолу кирсем бакыртып ошо кирбейм, жуунбайм деп абышкай кыйкырып атат. Жакында эле суга түшүп келгем дейт. А мен билем, бияка келген монча деген билген эмеспиз. Мен кирип атамдан сурап, кайдан түштүң эле суга десем, бээни откоздуруп жүргөндө арыкка түшүп алгам дейт. Арыктан муздак суга сүйрөн ошол жуунган деп. Эми ошонусу эле ошолордун денеси таза жүрчү. Ошол кайнатасын, кайненесин өзү ваннага суруп. А мен айтчым, мунун денесин тазалайын деген сен деле дертиң жок. Мунун бит ситин жоготоюн, ошол жукпасын деп атасың го деп мен тамаша кылчумун. Чындыгында ошондой эди. Батый апа каарманыбыздын колунан көз жумган. Дарыгер катары энесине жардам бере албай калгандыгы үчүн кесибине ошондо таарынган. Кийин ошол 85-inde ушул бир жерде менин колуман кайсып болуп кетти. Жакшы эле жүрчү. Бир жаман ооруга жолугуп, анан ошол бойдон мен эч колуман эчтеке келген жок, доктор катарында. Кийин шөйлөргө жакын калганда бир каникул отпускага барып калдым. Анда машинели болуп, уже эт алып, семирип, мындай жакшы доктор болуп калган убагым болчу. Ушу барган сайын байкуш тышта келет дегенде эле тышта күтүп отурчу. Бир аягына бир суу куюп алып эле ошону кирдим, сразу башынан айлантып түкүрүп койчу деп эле ошентип турчу. Ушунун баарын аткуш, негедир ушу жолу кичине эми мен ушул баягы көбөт дегенде болот, кир убакта отуруп кетет киши. Андай деле болгон жокмун мен. Негедир сунган, койчу эне, жылы калай, мунун эмне керегиң бар деп басып кеттим да. Бассам артыман болбой жүрүп эле, жо түкүрүп кой деп болбой түкүрттү. Анан бүттү. Анан кийинки жылы өлгөндөн кийинки жылы барып калдым да. Кийинки жылы барсам, ошол үйдө бүт өлгөндөй да тымтырс. А жерде ошо азыр 70ке чыкты, иним турат балдары менен. Бир жан жок. Баягыдай энем күткөндөй бир жан жок, эшикке чыкканда киши жок. Ошондо жаман заманым курулуп кетти. Мен ошолорду эстесем, муна түшөм да, бир көзүмө жаш чыга түшөт. Ошондон айланып, арып басып кетип, сарайда айланып, сарайдын артына барып бир өкүрүп ыйлап алганым эсимде. Улууну урматтабасаң, кичүүдөн сый көрбөйсүң. Мына ушул насаатты врач Мамбет Момакеев жаштардын кулагына куюп келет. Ананда акыркы кездеги карылар үйүндө көбөйгөн улгайган адамдар зээнин кейитерин билдирди. Азыр менин окуучу балдарыма, хирургдарыма, ошол кийинки студенттерге ар дайым айтам, энатаң тирүүсүндө кичине барктап кал. Силерди жарыкчылыкка алып келдим деп алып келген да ошолор. Силерди ушул турмушка жеткизген да ошолор. Силер үчүн күйүп пышкан да ушу бечаралар. Ошон үчүн баягы колуңан келсе,
ен атаны барықтап жүріп. Hem қарғанайын ен атаға не керек? Жылы сөз, баяғы жылы чайын беріп еле, жақшы мамиле қылып қойса, қарған кішілер үшін ұшылы өле керек екен. Біздің қырғыздардың арасында дағы балдардан, қыздарынан ақмақшылық көбейіп барады. Илгері ұққан емес, ен атасын таштап, көз салбай, бақпай таштап қойды. Азыр көріп отыр, бізде қарлардың үйі бар, дом престарелық деген. Бая бағар, көрі жоқ, бешералар осы шаққа өткізіп қояды. Қырғыз кемпір, шалдар, кейде ошолар орып бізге алып келеді. Ошолардың балдары түрі жүреді. Бақпайды екен? Бақпайды, шон үшін өткізіп салған. Бұл ақмақшылықты. Қары-қартаң кішілер келсе, мен шыншалық жақсы қараймын. Ошы қары-қартаң кішілерге, менің врачтарымда 100-дей хирургтар бар да. Ошолар қары-қартаңдарға жаманырақ мамиле қылса, жаштарға зыпылдап тегереде жүрген болған. Ал врачты мен ошо замат жоғатамын. Әрдайым айтам, есіңде болсын, аман есен түрі болсаң, ушул жашқа жетесің. Бая қырғыздың айтқан деле бар, бая кимге жақшылық қылсаң, ошол қайрана барады, ошол өзіңе действие деп. Ошон үчүн баяғы қайненесі болап, өз енесі болап, ош қарған кишиге жақшылық мамиле қылса, ошол келин кийин өзү келинде болгондо, өзү бала ошону көрөт. Кыйын кезеңди башынан өткөргөн Маммет Мамакеев учурда Сокен апанын өмүр шериги, 2 уулдун атасы, небере чөбөрөлөрдүн чоң ата, таятасы. Өмүрүн медицина тармагына арнаган инсан кесибин азыркыга чейин сүйүп, дагы да адам өмүрүн сактап келет. Өз энесинин гана эмес, эл уулуна айланган инсан апасынын батасынан агарып көгөргөнүн белгилеп өттү. Андыктан эне деген улуу затты кадырлап, баркта өтөлү.